Спорт менен машыгуу нерв психикалык оор күч менен байланыштуу болгондуктан ага медициналык кароодон өткөн жана ден соолугу чыңдар гана катыша алышат дейт. Спорт менен дайыма машыгып жүргөн адам сыртынан саламаттуу көрүнөт экен. Ошону менен биргеликте айымдардагы спорттун ар түрү менен машыгышат, бирок айымдардын бул физиологиясы жана организминин анатомиясы башкача болгондугуна байланыштуу спорттун айрым бир түрлөрү аялдарга кыйынчылык алып келип калышы мүмкүн экен. Мына ошондуктан чыйырдын бүгүнкү көрсөтүүсүндө спорт жана аялзат деген теманын тегерегинде талкуулабыз. Саламатсыздарбы? Азыр болсо атайын келген спортчу кыздарды студиябызга чакыралы дагы маекти баштайлы. Ал үчүн самбо боюнча Азияда коло медалдын ээси Бегайым Каныбек кызын, ошондой эле бокс боюнча Кыргызстандын 4 жолку чемпиону Мээрим Мамасали кызын, ошондой эле жеңил атлетика боюнча спорттун чеберчилигине талапкер Элиза Темирбекова бүгүн биздин студиябызда. Бегайым, сизден баштайлы. Кош келипсиздер. Бүгүн биздин студиябызга сиздер менен мына амандашып, жолугушуп, ушул бир студиябызда жакшы маек курабыз деген ойдобуз. Кудай буйрса, биздин бардык суроолорубузга кенен толук жооп бергенге даярсыздар, Анда маекти баштайлы. Спортчу кыздарды мен иликтеп көргөндө же атасы спорт чөйрөсүндө болот, же болбосо эркек балдардын арасында өскөн кыздар болот да, же болбосо кичинекейинен эркек балдар менен ойногон кыздар болот. Сизге эмне түрткү болду? Менга түрткү болгон өзүм спортко жакынмын. Бала кезимде эркек балдардын оюнуна жакын болчумун. Ушу 2008-жылы ушу биздин Жоңгал районунда спорт школа ачылып, ушу эркин күрөш боюнча ошока барып, анан катышып калгам. Кичинекейсизде балдар менен көп күрөшчү элеңиз? Футболду көп ойночумун. Мисалы, ошол күрөштү тандап атканда корккон жоксузбу? Бул эркек балдарга ылайыктуу го депчи. Кыйын болуп калбайбы мага деп эле коркуу сезим болгон жокпучу? Эмнеси менен өзгөчө тартып алды күрөш? Мен өзүм ошол көрүп жүргөндө кызыкчымын, ачылганда сразу эле өзүм баргам катышканы. Үй бүлөдө каршылык болгон жокпу? Жок, каршылык болгон жок. Боксту эмнеге тандап алдыңыз? Кыз бала үчүн бул менин билишиме караганда эркек балдарга ылайыктуу болсо керек, кыз бала азыраак тандаса керек бул чөйрөнү. Сиздин бул чөйрөгө келип калышыңызга себеп? Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен бул чөйрөгө келип калдым, мен өзүм негизи бокска кызыгам. Ошол себептүү келип эле машыккам. Кыздар деле машат бокс менен. Спорттун түрү көп экен да. Анан бирок ал спорттагы кыз баланын баягы жашына, же болбосо анын жынысына, анын ден соолугуна, баягы табиятына дагы карата тандалат дейт го. Боксту тандап алууда кыз болуп туруп анан кыйын болгон жокпу? Көбүнчө кайсы учурда кыйынчылык болуп кетет сизге, мисалы, кыз бала катары? Мен көнүп деле калгам, эч кайсы жеринен кыйынчылык сезбейм. Ким алып келди бокска сизди? Мен өзүм кызыгуум менен өзүм баргам. Анан кандай ийгиликтерди багындырдыңыз? Мен бокстан Кыргызстандын 4 жолку чемпиону болом. Анан башка да эл аралык мелдештердин жеңүүчүсү болом. Саламатчылык. Спорттун жеңил түрү менен машыккан кыз деп сизди чакырып атабыз. Кайсы түрү, канча болду катышканыңызга, кандай ийгиликтерди багындырдыңыз? Жеңил атлетика боюнча катышып атканыма 7 жыл болуп калды. Негизги узун аралыкка чуркайм өзүм. 1,5 800 полумарафон. Мен ойлойм, кыздар үчүн бул жакшы эле го депчи спортчу. Мисалы үчүн чуркаганда травма албайсың, только эле чуркайсың да. Туура, кыз бала үчүн жакшы эле. Сиз айткандай эч кандай бир жаракат алышы мүмкүн, балким жыгылып кетсеңизчи, бирдемке болсоңуз, Бирок эми андай азыраак кездешет. Эмнеге жеңил түрүн тандадыңыз? Же эн атанын баягы сунушу болдубу, же өзүңүзгө ошол нерсе жакпы? Биринчи башында билчү деле эмес, мындай талантым бар экен. Негизги бул атам, инилер ушундай спорт менен катышып өзүлөрү чуркачы, ошолор мындай байкап, көрүп жүрүп анан мага түрткү беришти да. Кандай ийгиликтерди багындырдыңыз? Канча өлкөгө чыктыңыз? Канча медалдын ээси болдуңуз? Медалдарым көп эле. Кичинекей кезде Кыргызстандан көп эле багындыргам, биринчи месталарды. Международный соревнованияларга бардым, Азияга бардым. Буюрса көп эле дагы алдыда деп ойлойм.
Деген сиздикине биле кетеличи. Менин ийгиликтерим, мен башында өзүм эркин күрөштө күрөшүп жүрдүм. Ушу республикалык жана ушу райондук мелдештерде көптөгөн ушу 2, 3, 1 орундарга жетип жүрдүм. Анан ушу 3 жылдан бери ушу самбо менен машыгып, ушу Азиянын 2016-2017 призерымын. Спорт чеберимин. Азаматсыз. Спорт жана аязат деген теманын тегерегинде талкуу кылып жатабыз. Дал ушул темабызга байланыштуу биз дагы сюжет даярдаганбыз. Азыр ошону көрөлү. Андан соң алдыдагы конокторубузду чакырабыз. Чет өлкөдө ар кандай ийгиликтерди жараткан жана спорт менен алектенген кыргыз айымдарды дарбын. Алардын арасында Айсулуу Тыныбекова, Нестан Кыязова, Бурул Алыкулова жана башка айта берсек көп. Дал ушул айымдарды кумир тутуп, спорттун туу чокусуна жетүү үчүн эмгектенип келе жаткан спортчу кыздарыбыз менен биргеликте маек курмакчыбыз. Спорттун бокс түрү боюнча Кыргызстандын 2 жолку чемпиону Фарида Кыргыз мамлекеттик дине тарбия жана спорт академиясынын студенти. Спортчу болуп калышына анын атасы түрткү болгону менен өзүнүн дагы каалоосу болгонун айтып өттү. С первого меня папа отвел в спорт. Он сначала меня на карате отправил. Мени спортко биринчи атам алып келген. Алгач каратеге жиберген. Кийин мени башка машыктыруучу бокска болгон ишигимди байкап калып, ушул жакка алып келди. Мен боксту тандап алганымдын себеби өзүмдү коргоо жана тулкуюмду келбеттүү сактоо үчүн. Что это для фигуры тоже очень хорошо, полезно. Для фигуры? Да. И самозащита. Свободно, не нервничай. Ал эми машыктыруучусунун айтуусунда бокска кыздар аз келгени менен тартип жана талап бардыгына бирдей. Андыктан кыздарды машыктыруу бир аз оорундук кылат. Кыз бала кичине оор болуп кетет, анткени бокста кыздар азыраак келет. Анан машыгуу процессинде бул ар бир кызга индивидуально караш керек да. Что анын характерин карап, ошого жараша нагрузка берип, бирок ошо балдар менен кошо кылганда көбүрөөк результат болот. Бул спортто результат көрсөтүш үчүн күчтүү нагрузкаларды бериш керек. Чындыгында бокс бул кыз бала үчүн өтө кооптуу спорттун түрү десек болот. Бирок кыздар назик болуусу керек го. Ата-энеңиз каршы чыккан жокпу деген суроого Фаридадан жооп алдык. Бокс это, честно сказать, не женский вид спорта, он более такой жестокий, мужской вид спорта. Характер становится жестче. Чындыгында бокс бул айымдарга ылайыксыз, эркектерге дал келе турган спорттун түрү. Мүнөзүң дагы катуураак болуп калат. Апам башында каршы болгон, кийин өзүнүн макулдугун берди. Ал эми атам дайыма кызым алга деп колдоп турат. Моя мама сначала была против, то, что я боксом увлекаюсь, а потом уже привыкла к этому, то, что я постоянно на тренировках, мама успокаивала, это, я говорю, нормально, не переживайте. И вот так они привыкли. Отец, давай, доча, вперед, поддерживал. Ал эми бул жерде кыздар күрөш боюнча машыгып жаткан учур экен. Сырттан караган адамга оңой болгону менен спортчулар үчүн өтө татаал болсо керек. Азыркы учурда ушу кыздар күрөшү боюнча 10 чактыдай машыктырган кызыбыз бар. Алар ошо ийгиликтерге жетишип атышат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле Айсулуу Тыныбекова аттуу кызыбыз бар, ошол үлгү көрсөтүп кеткен да. Нуржан болсо спорттун самбо жана дзюдо түрү менен машыгат. Буга чейин бир топ ийгиликтерди багындырып, чет өлкөлөргө чейин чыгып келген экен. Өз сөзүндө үйүндөгүлөрдүн каршылыгына карабай бул жолду тандап алган. Башында мен ойлогом, менден андай күрөшкө шыгым жок, мен только бокс боюнча кетишим мүмкүн депчи. Бокс, анан бой без правил ошол олар менен кетем го деп ойлогом, бирок жок. Көңүлүмдү самбого буруп, негеден ата-энем каршы болуп баштады. Кыз балага болбойт, үйгө камап коюп, терезеден качып кетип залга. Ошондой күндөрүм болуп, анан ата-энем макул эми тренировка кылса кылсын деп ошого неме кылышты. А бирок Даяна башкалардан өзгөчөлөнүп күрөш менен машыгат экен. Ата-энеси колдоп тургандыктан ар дайым ийгиликтерди көп багындырууга ашыгат. Бирок машыктыруу учурунда көбүнчө эркек балдар менен күрөшүүгө туура келет экен. Ал маалда ыңгайсыздык жаралбайбы кыз бала үчүн деген суроону узаттык. Эми уялышы мүмкүн да. А бирок эми спорт чоң ийгиликке жетем десең, балдар күчтүү болот да кыздарга караганда. Эсли сен өзүңөн өйдө
өзүңөн результаты күчтүү адам менен иштесең, сен да өйдө жыласың да, а өзүңөн ылдый адам менен иштесең, сен да ылдый түшүп кете бересиң. Ошон үчүн өйдө чыгам, өйдө дагы умтулам алдыга, жакшы жетишкенке жетем десең, сен анда өзүңөн күчтүүлөр менен иштешиң керек. Күчтүү болом деп максат коюп алдыга умтулган спортчулардан кайсы өлкөгө барып кыргыз желегин желбиреткендиги тууралуу маалымат алдык. 3 мамлекетке чыктым. Казакстан, Турция, Японияга барып келдим. Бул Япония менен Турцияга мен бой биз правил боюнча чыккам. Кудо деген түр бар болчу. Дал ошондой эле кимоно кийип алып чыкчы, шлем менен. Агайлар мен барып келдик. Турциядан 2-нчи орунду алдым. Международный турнир болчу. Мен Япониядан 3-нчи орун алдым. Спортко катышкыла ден соолукту чыңдайт дейбиз. Бирок дал ушул күчтүү болом деп жүрүп, тескерисинче ооруп калгандар да жок эмес. Ден соолукту жабыркатып алып, спортко келгениңер үчүн өкүнбөйсүңөрбү деген ой жаралат. Болгон, когда травма аласың, анан ата-энең ыйлап, сен эмнеге тандадың деп, апам ыйлаганда анан өкүнүп калам. 2-3 жолу травма алдым. Негизи мындай тердегенде кальций жетишпейт адамгачы, анан сөөгүктөрүң мындай эме болуп баштайт да, слабый болупчу. Анан ошон үчүн постоянно витамин, өзүңдү контролдоп, өзүңдү слабый сезип атсаң, барып врачтар бар, атайын спортивный поликлиника бар, ал жака барып эжелер менен сүйлөшүп, консультация алып, өзүбүз витамин ичип турабыз. Мындай травма боло элекин. Өзүңүз машыктыруучу экенсиз. Бир жагынан мырза катары кыз баланын спорттун оор түрүн тандашына кандай көз караштасыз деген сурообузга Рүстөм мырза төмөнкүчө жооп кайтарды. Баягы ислам динине кайрыла кетсек, негизи спорт кыз балага кереги жок деп айтылат, диний көз караш менен караганда. Эми бул кыздын өзүнөн кандай десе, мисалы турмуш курам, мен кийин болочокто неме кылам деген кыз болсо, анда кереги жок. Мындай өзүнүн ден соолугуна немесине керек спорт. Менин максатым кыргызды бүт дүйнөгө таанытуу деп Нуржан сөзүн аяктады. Дүйнөлүк деңгээлге жетиш, кыргыз элимди башка дүйнөлөргө таанытыш. Бүт дүйнө билсин да, биздин жерде кооз жер бар экен. Мен башка жол менен тааныштыра албайм, негеден билбейм, может мен кичинекей кезимде башка жолду тандасам деле болушу мүмкүн эле, бирок мен азыркы учурда мен ойлойм, самбо, дзюдо боюнча мен Кыргызстандан чыгам, мени элдер дүйнөлүк деңгээлде тааныш керек. Шарият кыз баланын спортко катышуусуна кандай карайт? Бул туурасында маалымат алыш үчүн студиябызга дин таануучу Санжар Ташматовду, ошондой эле медициналык жактан дагы маалымат алыш үчүн номер 6 поликлиниканын үй бүлөлүк тобунун врач-гинекологу Шайло Дайракунованы студиябызга чакырабыз. Кыз бала үчүн спорттун кайсы түрү ыңгайлуу жана кайсы түрү кооптуу? Кыз бала үчүн спорт негизи керек, адам баласы үчүн керек нерсе. Бөлүп карасак, кыз бала үчүн мен экиге бөлөт элем. Травманы көп ала турган, травмасы жок, кайра ден соолукка пайдалуу. Барлык нерсени өзүнүн чени менен жаза алса, адамга, кыздарга ден соолугуна пайдалуу. Чоң спорт деп коет эмеспизби? Эмелерге катышып, мелдештерге катышып, ошентип аткан кыздарга, бул чоң спортто жүргөн кыздарга негизи организмге күчү келет. Көркөм гимнастика, азыр муз аянтчасында теп атышпай, муз теп атышпай. Ошол сыяктуу дагы ушундай даже самбо деле, ошол деле мындай чоң спорт эмес болсо, мындай көп массалык түрдө. Бул организм үчүн деле, адам баласы үчүн керектүү нерсе. Бокс бул травматичный, Кыйыныраак ба? Кыйыныраак. Келиңиз, сизди биз дин өкүлү катары чакырып атабыз. Шариатта кыз баланын спорт менен машыгуусу шартпы? Ислам дининде уруксат берилет. Себеби бул окуя пайгамбарыбыздын убагында дагы болгон. Спорт бул сүннөт деп коет, Пайгамбарыбыз өзүнүн сүйүктүү аялы Айша энебиз менен бир күн сапарга чыгышат. Ошол эле убакта алардын жоокерлери менен жүрүшкөндө, жанындагы жоокерлердин нерселери алдыраак жүргүлө деп пайгамбарыбыз Айша энебиз экөө жарышышат.
жарышып пайгамбарыбыздан Айша энебиз ашып кетет. Себеби Айша энебиз жашы кичинераак болгон, зирек болгондон ашып кеткен. Андан кийин дагы бир ушинтип сапарга чыкканда дагы жарышат пайгамбарыбыз менен Айша энебиз. Кийинкисинде Айша энебиз чоңоюп анчалык катуу жүгүрө албай калган болот дагы пайгамбарыбыз ашып кетет. Ошондо пайгамбарыбыз эркелетип мындай жакшы сөз менен мурункусунда сен жеңдиң эле, мунусунда мен жеңдим деп ушундай окуя болгон. Бул ислам дининде аял затынын спортко катышышына уруксат берилет. Бирок кандай шартта? Бирок ошого жараша шарттар бар. Мисалы үчүн ушул жерде эле окуяны карап көргөн болсок, пайгамбарыбыз жанындагы жоокерлерге эмне деген? Силер алдыраак кеткиле деген. Бул жерде эмнени алсак болот? Эгерде кыздар спортко катыша турган болгон болсо, кыздардын өзүнүн уяттуу жерлерин сактай турган даражада, башка эркектер көрбөй турган же аралашпай турган, кыздардын абийирин сактай турган, үй бүлөсүн сактай турган, келечегине зыян тийбей турган даражада болгон болсо, шарият уруксат берет. Негизги вазифасына зыян бербей турган даражада болуш керек. Аялдык өзүнүн касиетин жоготпой турган даражада, энелик касиетине, келечектеги үй бүлөгө таасир бербей турган даражада аралашып спортко катышкан болсо, спорт бул аялдык касиетин жоготуп коет дейсизби? Эгер ооба, мисалы үчүн эч бир мен ойлойм, бир эркек мисалы үчүн өзүнүн аялы булчуңдары ушундай чыгып качак болуп каттуу болуп турушун каалабайт эч ким мисалы үчүн. Мындай кыз деген, аял деген өзүнүн кыздык касиети, бул улуктугу, кыздын кереметтүүлүгү сакталып туруш керек. Мээримге суроо узаткым келип атат. Мына бул жерде көпчүлүк ошол зыян келип калгандар бизде мээрик эжебиз дагы дин өкүлү айтат да, кыз балага болбойт депчи. Бирок сизден сурагым келип атат баягы. Спорт бул ден соолукту чыңдайт дейбиз, бирок бир жагынан алып караганда ден соолукту алып коюшу да мүмкүн да. Анан айына дейбизби же жылына дейбизби медициналык кароодон өтүп турасыздарбы? Канча убакытта бирден чын эле ден соолукка зыян келеби? Эми ден соолукка зыян деле келбейт. Туура машыкса, медициналык кароодон өтүп турабыз. Ай сайын дегендей ар сарын ойнанын алдында, мелдештин алдында биз баардык текшерүүдөн өтөбүз, медосмотр. Ошол эч кандай деле зыян тийбейт. Анан лечение алып турабыз дегендей. Дайыма, мисалы ошол дарыланууңуздар, мисалы бекер болуп турабы же ким колдойт сиздерди? Мисалы чет жакка чыга турган болуп калсаңар, ким алып чыгат, жегениңер, ичкениңер, ошол дарыланганыңар? Ошо биздин мамлекетте ошо каражат жагы тартыш негизи. Анан акчаны көбүнчө өзүбүз тапканга аракет кылабыз. Мамлекеттен деле бөлүнөт, дарыланганга акча кээ бир дары-дармектерди берип жардам көрсөтүшү мүмкүн. Анан текшерүүлөр бекер өтөт. Келин сизге сурап ататчы, мына жогоруда дин өкүлү айтат да, бул жерде кыздардын баардыгынын булчуңу чыгып, же болбосо монтип турган ким каласын, спорттагы бир кызга байланыштуу нерсени алып коюшу мүмкүн депчи. Кыздардын, спорттогу кыздардын көпчүлүгү баягы эркек мүнөздүү же эркек сыпаттуу болуп калабы? Байка айткандай эле туура. Мисалы биз деле машыкканда качканы мен өзүм көп бербейм. Себеби булчуңдары ашыкча чыгып кеткен мен өзүм деле каалабайм. Анан бул мүнөздү айтсак, менин оюмча бул чынында мен байкашымча бул айырмаланып турат да. Эмне себептен билбейм, бирок көпчүлүгүнүн мүнөзү башкачараак болот спортсмендердин. Өзүнүн каршылашынан утулуп калбаш үчүн кандайдыр бир деңгээлде мүнөздүн катуу болушуна үйрөтөбү же кандай? Бул соревнованияда эң биринчи бул характер болуш керек. Эмнесине пайда спорт? Өзгөчө моого пайда деп, ден соолукка деп. Спорт негизи бүт жүрөк тамыр, булчуң, ашказан, бөйрөк, бүт болгон системанын баарына жардам берет. Бирок тамеки тарткан, арак ичкен, наркотик сыяктуу зыян, организмге зыян келтирген нерсе сыяктуу эле бул кыймылсыздык 4-орунда турат да. Кишинде өлүмгө алып келген себептердин 4 эмесинде турат. Ошон үчүн мен айтат элем, ошо телеберүүдөн кийин мындай көпчүлүк масса спортко көңүл буруп, чуркаганга, эртең мененки көнүгүүлөр жасаганга, ушуларга көңүл бура баштаса, абдан жакшы болот эле да. Сиз айтып жатасыз ушундай спорт эгерде
такыр эле карабай койсо, машыкпай койсо ушундай бир оорулар келип чыгат, жанагындай май басып кетет адамды деп атабыз. Эми бирок спорт чөйрөсүндө жүрбөгөн айымдарыбыз деле өздөрүнүн денесин чиң жүрөт. Ага чейин деле ошол учурда чындап келсе эркектерден аялдар үй оокатынан, жашоо тириликтен бизге караганда көбүрөөк кыймылдайт. Көбүрөөк өздөрүнүн стрессин да чыгарып алганга көп түрткү бар да. Негизи спорт эмес, башка жактан деле. Анан мен айтайын деп атканым ошол спорт чөйрөсүндө эле жеке эле аралашып жүрбөстөн, балким башка жак менен деле чыңдап келсе, башка деле жолу бардыр да. Прием жасап аткан кезде айтам да, бул жер мындай туура эмес жактарды, организмдеги анализдерди көрүп, момундай кылыш керек деп ушинтип айтканда, алар айтышат, мен жаным тынбайт дейт да. Баары айтышат. Мен жаным тынбайт, мен кандай гана жумуштар жасайм депчи. Бирок Всемирная организация здравоохранения деген бар, ошол боюнча биз кыймылдайбыз, макул, мага демектен үйдү жыйнасын, чаң сүрсүн, бирок именно вот жүрөк бат-бат согуп, тердеп, катуу кыймылдаш керек да. Ошону айтат да. Үйдөгү жумуш менен спорт эки башка да. Үйдөгү кыймыл аракет, спорт залга барып, тренировка кылып, ал башка маселе да. Эки башка. Мисалы бокс деле, эркектин өзүлүккө, эркектиликке тарбиялап кыздын назиктигин алып койбойбу? Коркот дейм. Айрым мырзалар корксо керек сизди. Кыргызстан 4 жолку чемпионуна кантип алам деп. Жок, балким коркоттур. Бирок спорт андай таасирин тийгизбесе керек. Мен кичинекеймин, өзүм ушундаймын. Ушундай чоң ойгом. Машыктыруучу катары айта кетейин. Бул медперсоналда жүргөн эжекебиздин сөзүнө мен да кошулуп кетмекчимин. Ошо бизде баягы спортто айтылат, ошо ден соолугун карап, чыңдап, анан ошо жана сиз айткандай ошо жүрөк пульс, ошо пульстун согушу боюнча жөнөкөй киши менен машыгып жүргөн кишинин жүрөктөн соккусу айырмасы бар. Мындай жөнөкөй турганда жөнөкөй кишиники 60-тан 85-ке чейин соксо, бул норма. 60-тан ылдый соксо брадикардия деп коет, 85-тен аса тахикардия деп коет. Спортсмендердики азыраак согот. Бирок бул брадикардия эмес. Бул анткени жана машыккан боюнча да. Жана канча киши машыгып, жана тренировка кылып, жанагы күчүн топтоп неметсе, ошол сыяктуу булчуңга чоңойгон сыяктуу жүрөктүн немеси да чоңойот. Демек жүрөк мындай пайда дейсиз да? Жүрөккө пайдалуу. Кан бат айланып турат организмде. Артерия, венозный кровь деп коет, ошолордун баары бат айланып турат. Жүрөктүн согушу экономичный болуп калат. Жанагы насостой эле да. Бир үйлөп туруп, бирдеме үйлөйт. Макул, жүрөккө пайда экен дейли, кан айланууга жакшы экен дейли. Бирок ошол эле учурда башка жеп атат дегенде, буту колдору сынып атат. Ал бара-бара азыр жаш кезинде билинбеши мүмкүн, бирок барып зыян тийгизбейби деген нерсе келип атат да. Спортсмен алдын ала разминка кылат. Өзүн-өзү контролдойт. Мисалы жанагы эритроцит, лейкоцит, тромбоцит деген ар кандай кандын составында да нерселер бар. Ошондой эле мисалы эритроцит кислородду жеткирип, кан тамыр сөөгкө чейин бүт жеткизет. Ошолор бат-бат айланып, бат-бат тиги алмаштырып турса, ошол кишинин ден соолугуна пайда. Организмге, булчуң этке, сөөгкө, кан тамырга чейин баардык жагына чейин. Бул ошол пайда жагы ошол. Зыян жагы болсо, бул жана сиз айткандай да травма алып калышы мүмкүн, башка жеп калышы мүмкүн деп атпайсызбы? Бул спортсмен өзүн-өзү баягы кыргыздын илгерки жакшы сөзү го, биринчи жыгылганды үйрөн, анан жыкканды үйрөн депчи. Анысы кандай, биринчи өзүн-өзү контролдош керек. Айрым мырзаларга салыштырмалуу биздин кээ бир момундай күчтүү кыздарыбыз бар дейли. Анан булар жеринен, жогоруда мырза айткандай, кичинекейинен талант да бар буларда. Анда булар күчүн каяка сарпташ керек? Андан көрөккө жөнүндө өзүндө мен аялмын да деп кысылып жүрө бербей, балким Кыргызстандын желегин желбиреткен жакшы го. Жана эле айтып өткөндөй, бул келечектеги муунга кандай таасири бар? Зыян таасирлер. Эртеге бул эне болуш керек, бала төрөш керек, кыргыздын уруктугун улап кетиш керек, тарбия бериш керек. Эртеге бирөөгө бул келинчек болуп барат. Мисалы үчүн эч бир эркек өзүнүн аялы күндөрдүн бир күнүндө ушундай ачылып чачылып аралашып жүргөнүн көргүсү келбейт мисалы үчүн. Балким колдосочу, спорт чөйрөсүндө жолдошуна чыгып алса, колдошу да мүмкүн да аял. Колдошу мүмкүн деп, мисалы үчүн 100дөн 1 адам колдой турган болсо, биз өкүмдө ошого карап бербешибиз керек да. Биз көпчүлүккө карап айтышыбыз керек. Мисалы үчүн мусулман эмес эле болушу мүмкүн, бирок нар жагында эркектик сыпаты болгон болсо, өзүнүн аялы же кызы ушунчалык даражада
аралашып же ушунчалык тренировка кылган жерде мисалы үчүн таш көтөргөн жерлерде өтө опасный башка мамлекеттерде. Эркек менен машыкташ керек кыз бала деп атпайсызбы? Мына биздин агайларыбыз деле мында машыктырат экен да кыздардычы, бирок ошого тыюу салат деп атасыз ислам дини. Бирок балким өзүнүн агасы, балким өзүнүн иниси, балким өзүнүн жолдошу менен чогуу биргеликте машыгып, анан аялдар аралык мелдешке чыкса болобу? Болот, эгерде азыр айтканда жат чоң үчүн эркек болбош керек, өзүнүн бир туугандары же эжекеси болгон болсо, же ошо өзү үйрөтө турган аял киши болгон болсо, жана айтып өткөндөй ошол кыздын аберини сактап кала тургандар işte. 7-8 жыл болду дедиңиз, ошол жакка келгениңизге. Эми канчага чейин чуркайсыз? Мен да көп эле чуркайм деп ойлойм. Негизи билбейм, азыркы учурда спортсуз жашоо билбейм, башка элестете албайм да күндөрүмдү. Турмушка чыга элексиз да, балким турмушка чыгып калдыңыз. Анан жолдошуңуз айтты, боксту таштап кой десе, кантесиз? Же спорт менен жашоом деп каршы чыгып коюшуңуз мүмкүнбү? Мен каршы чыгышым мүмкүн. Спортто эми ушунча башта аракет кылгандан кийин таштап коюш оңой эмес да. Бул бир күндүк эле же болбосо бир айлык эле мээнет эмес да, бул 7-8-10 жылдык мээнет да. Муну бир күндө таштап коюш бул мүмкүн эмес да. Демек, эми канчага чейин улантам дейсиз? Алдыдагы максатыңыз? Буюрса, олимпиадага баргым келет мен. Ошол дүйнөлүк деңгээлге чыгып, Кыргызстанда ошо дүйнөлүк деңгээлде бокстон көргөзүм келет. Өзүңүз айтып атасыз, мен кыз балдар бурчуң чыгып кетпесин деп өзүмдү сактайм деп атасыз да. Бул жагыңыз өтө жакшы, бирок эми канчага чейин барасыз жана эгер турмушка чыгып калсаңыз токтоп калышы мүмкүнбү спортуңуз? Мен өзүм ушу спортко келгениме 9 жыл болуп калды. Өзүм ушу физкультурныйды акыркы жылы окуп атам, бүтөм. Мен ушу өзүм оюмча 1-2 жыл өзүм машыгып, андан кийин ушу балдарды тарбияласам, ушу жаш муундарды өстүрүп, ушу чемпиондукка жеткирсем деген оюм бар. Сиз дагы эмгегиңиз талаага кетип калбайбы 9 жылдык? Жок, мен өзүм ушу окууга дагы ушул кесибимди аркалайын деп окуп жүрөм. Мен каршы чыккан адамга турмушка чыкпайм, аны алдын ала сүйлөшүп алабыз. Мисалы, азыр көп эле спортсменка бул эжелерибиз жүрөт. Күйөөлөрү мисалы балдарын, жолдоштору да балдарын карап, ушинтип жанында азыркыга чейин соревнованияга бул катышып жүргөн эжелерибиз бар да. Мен айтмакчымын, ушу эркектер ушул аялдарды колдоп жүрсө, жана ошондой эле менин билишимче көпчүлүгү бул спортсменка кыздарды балдар көп жактырат. Динде негизи машыгууга уруксат деп атпайсызбы? Ошол эле учурда мисалы дин тармагында жүргөн кыздарыбыз бар го. Ошолор деле бир жеринде машыкса, бирок динде кайсы жерден уруксат болду экен деп кызык болуп калышы мүмкүн да. Ошол учурда кайсы менен машыкса болот? Дал могу спорттун түрү менен динде машыкканга болот, могу менен болбойт деп ошол тактап айтып берсеңиз. Уруксат берген жактары эң жөнөкөйү чуркаган мисалы үчүн. Ого эч кандай шариатта карама-каршылык жок, эгерде жанагы айткан шарттар бар болгон болсо. Үй бүлөгө зыян бербей турган болуш керек. Азыр бул жерде кыздар айтып кетишти. Эгерде биз ушундай жолдошторубуз уруксат бербей койгон болсо же каршы чыга турган болсо, биз каршы чыгат элек деп. Мен ушул жерде айтып кетет элем. Бул дүйнөдө эң бактылуулуктун эң чокусу болгон бул айымдар үчүн, кыздар үчүн бул үй бүлөдө бактылуу болгондук да. Эне болгондук мынчалык бакыт жок. Кайсысын тандайт элеңер? Ушундай талап коюлуп калды. Мен карьераны тандамакмын. Сизчи? Мен эки жакка тең карамакмын деп ойлойм. Ушуна чында кыйын суроо болуп калды. Бул үй бүлө эң маанилүү нерсе. Бирок мен түшүнө турган жигитке турмушка чыккан бар. Баары түшүнө турган жигитке кene сөз бар сизде. Мисалы көп эле жана мусулман өлкөлөр бар. Мисалы Иранда, Саудовский Аравия көп эле жерлерде. Мисалы жанагы дзюдо спорт боюнча жол салынып чыгат. Аякта сиз айткандай ошо денелери бүт жабылып чыгышат. Ошондой эле жана чуркоо спорт боюнча атайын спортивный хиджаб деп коет, ошондой кийип алып чуркап качышып жүрүшөт. Анан ушундай кыздардын спорту атайын жабык түрүндө өтүлөт да. Жабык түрүндө, закрытый болуп. Дүйнөлүк деңгээлде ошондой спортторду неметсе, бул биздин кыздарыбыз деле ага каршы эмес. Ошондой закрытый нерсенин ичинде эркектерди кийирбей, мындай
атайын чоң арена, өзүнчө аялдарды өзүнчө, эркектерди өзүнчө мүмкүнчүлүк түзүлсө, биздин кыздарыбыз ага 100% макул эле болот да. Кайсы жерде болбосун камералар бар, машыккан жерлерде, кийим алмаштырган жерлерде. Ошон үчүн өзүңүз да билесиздер, кыргыздын каада салтында кыз башка жерге барган болсо өзүнүн кийимин чечпейт мисалы үчүн. Сиздин сөзүңүз каралжы. Иранда бир мелдеш болуп өттү. Атайын ошо кыздардын эмеси. Ошо сиз айткандай камераны койгон жок, эркектер такыр кирген жок. Утуп келген кыздарды эле, баягы жеңүүчүлөрдү эле кийин анан журналисттер сырттан интервью алышты да. Мен ошондой түрүндө айтып атам. Ошондой болсо абдан жакшы болот эле. Абдан жакшы болмок. Негизи бул спортту тамдоодон максаты Кыргызстанды дүйнөгө таанытуу экен да. Менин билишим боюнча ушул эле нерсени биз өзүбүз эгерде канчалык деңгээлде аракет кылабыз, биз балким аракет кылып атасыздар. Бул түбөлүк баары бир ушул жашоодо мен таанытам деген 100%, 100% гарантия берүү колуңуздардан келе бере аласыздарбы, же болбосо ал нерсе үчүн өзүңүздөрдү даярдап кыйналып отурбай эле ошол көп нерсени үйрөнүп туруп, наоборот сиздер балдарыңыздарга, тескерисинче балдарыңыздарга тарбия берип, балдарыңыздарды чыгарсаңыздар болбойбу? Мен айта кеттим жаңы эле ошо өзүм да 1-2 жыл катышып, анан балдарды тарбиялайм депчи. Менин оюмча мен өзүм мисалы результатым өзүмө жетет да, азыркы результат. Мээрим жооп берсеңиз болот. Биринчи суроосуначы, мисалы чет жака өзүңүзгө ишенип ушундай кепилдик бере аласызбы дейт да, дүйнөгө таанытам деп. Анысы да туура. Аракет кылып атабыз. Эми биздин мамлекетте каражат жагынан көп эле жетишпейт. Ошол себептүү башка чоң сарнойлорго чыгара албай калышы да мүмкүн. Эми аракет кылып атабыз. Бирок өзүңүздүн баягы күчүңүзгө мен таанытабам деп ишенесиз, Ооба. Көрсөтүүбүзгө келген конокторго дагы коомчулуктан суроолор келген, анда жооп алалы. Мисалы, күрөш, бокс боюнча дүйнөлүк деңгээлге чыгып, айрым мырзаларга салыштырмалуу кыздар кыргызды таанытып жатат. Ал учурда эмне кыздардын ийгилиги арам болуп калабы дейт. Өзүм зыян тапсам дагы, келечегим жок болсо дагы, үй бүлөм курулбай калса дагы деп туруп Кыргызстанды таанытып келсе туура болобу? Эч качан Кыргызстан эли жери мындай нерсени каалабайт. Значит, үй бүлөсүнө, келечегине, өзүнүн абийирине зыян тие турган болгон болсо, өзүнүн мактуулугун тандаш керек. Так жооп бериңизчи. Эмне демек буга чейин чыгып келгендердики эмне ийгилиги арам болуп атабы? Ийгилик арам деп эмес, кылган иш. Спорттон башка нерсе менен деле ден соолукту чыңдаса болобу? Болот. Кайсы нерселер? Эми спорттон башка нерсе деп тамакташты туура жеп деле организмди чыңдаса болот. Бирок сөзсүз түрдө кыймыл керек да. Ар бир күн сайын 30 мүнөттөн жөн эле упражнение жасап, эртең менен тердеп бирокчу. Чуркап, скандинавский бег деп коет. Ходьба деп коет, скандинавский. Тиги таякча кармап алып, мындай активно басышат да. Ошол аябай жүрөккө, ден соолукка пайдалуу да. Бул деген эми ошентип бүгүн канча бир ошо передачаны көрүп, канча бир киши чуркап койсо, бул спортсмен болуп калды деген сөз эмес да. Бирок мамлекеттин ушу эмеси, задачасы ушу деп ойлойм да. Спортту дароо тыштап койсо, тескерисинче ден соолукка зыян дешет, чынбы? Буга чейин баягы тиги организм деген эндорфин деп коет да. Ошо булчуңду иштетип атып, баягы организмди кандай десем, мындай удовольствие ала турган нерсе эндорфин да, гормондор. Ошолорду көндүрүп алганда организмчи, анан резко жок болуп калса, баягы кыймылдабай эметип калса, организм баягы требовать этет да, өзүнүн депрессияга түшүшү мүмкүн спортсмендерчи. Поэтому баягы өзүнүн берген өзүнүн нагрузкасын канча бир убакытка чейин спорт менен катышпаса дагы алып жүрүш керек го дейм да. Анан буга чейинки бир суроо болгон, тиги спорт менен машыккан кыз балдардын төрөтү кандай болот депчи. Төрөтү канча көрүп жүрөм, төрөтү жеңил болот. Себеби бул чыңдардын баары тең машыккан, ыйынганда, төрөгөндө эң жеңил болот. Канча мамлекетке чыгып, кыргыздын желегин желбиретип келгенсиз? Бир 5 мамлекетте. Атап атыңыз? Китайга барган, Өзбекстан, Казакстан. Жакшы, келиңиз.
спорт жаатында көп ийгиликке жетишем деп жатып, аял затына тиешелүү сыпаттардан бакыттан алыстап калбайсыздарбы дейт. Андай болушу деле мүмкүн. Азыркы учурда бардык күнүбүз ошо спортко арналат да. Анан ал жака убакыт деле болбой, анан убакыт өтүп жеке жашоо, ооба. Анан ошону болбой калышы деле мүмкүн да. Жеке жашоону ойлоносуздарбы турмушка чыгам деп? Албетте. Кыз болгондо ойлоносуз. Эң негизгиси ошол да, ойлонуп турбайбы? Келиңиз, кимди кумир тутасыз? Мен ушу кумир тутуп баптырмын. Агайымды деп коесузбу? Жакшы, агай көп ийгиликтерге жетишкен. Бул жерде азыр аялдарга же энелик касиет кетиши мүмкүн деп атпайбызбы? Спорт ар бир таасир берет. Спорт бул жөнөкөй эле мүчөлөрдүн эле мындай жакшы иштеп калышы, өнүгүп калышы эмес да, бул рухка да таасир берет да. Адам күчтүү болгондо ошондо башкача сезим болот. Ошон үчүн кыздарды Алла Таала эмне үчүн өзүнчө мындай назик кылып жаратты? Энелик сыпат болуш үчүн да. 10 жашык машыккан кыз мисалы үчүн руху, ички сезими жөнөкөй кыздыкына окшош эмес. Анда күчтүүлүк мындай коркпостук сезим бар да. Мен ушул жерден кыздарга суроо жаткым келди. Мисалы, буга чейин ошол спорт чөйрөсүндө кыздардан сураганымда, кандай мырзаларды тандайт элеңер жеке жашоого дегенде бир ой пикирлерди айтышты дагы эле, азыркы мырзаларды да сындап кетишкен да. Кандай мырзаларды тандайт элеңер? Мен тандаганым менден күчтүүрөөк болуш керек. Негизи семьяда бул эркек киши кожоюн болуш керек. Ошон үчүн мен турмуш курганда мен өзүмөн күчтүүрөөк адамды тандамакмын. Негизи спорт чөйрөсүндө болгондо мындай көп спортсмен балдарды карайсың да. Мисалы үчүн карап турсаң, мындай кызга окшоп, мындай нимасы болсо мындай эметесиң да. Кыйналып кетесиң да. Негизи спортко болгондо мындай ошондой балдарды карайсың да. Күчтүүлүктү карайсың деп ойлойм да. Анда мындай кылалы, дал ушул бүгүнкү көрсөтүүнү жыйынтыктайлы эми. Спортту ушу кыздар тарабынан негизи көпчүлүгү эле каршы келишет. Мен айтмакчымын, ушул адамды спорт тарбиялайт деп коет го. Ошон үчүн мен бардык эле кыздарга айтмакмын, колдон келсе спорт менен машыккыла деп. Эмнеге тарбиялайт жашоодо? Жашоодо мисалы бардык жактан көтөрүмдүү болот, чыдамдуу болот. Жакшы, келиңиз мээрим, сиз дагы. Азыр заман деген ар тараптуу өнүккөн заман. Ошол себептүү кыздардын укугу тебеленип, мен спортко баргым келет деп, бирок бара албай жүргөн кыздар көп болуш керек. Алар өзүнүн укугун эч качан тебелетпеш керек. Спортко катышкысы келсе, значит барыш керек. Ошол. Жакшы, келиңиз. Мен ойлойм, бул спорт менен машыккан жакшы деп эле ойлойм. Негизги башка ошол спортко арнап, ошол менен күндөрүңдү өткөрөсүң, чем мындай башка кыздар уплас нерселерге бара түшпөй, ошого караганда жакшы эле деп ойлойм. Бир жагынан туура. Мен деле спортко катышкан кыздарды урматтайм. Бул деген адамдын өзүнүн кулк мүнөзүн көргөзүп турат, өзүнүн өзү тарбиялап атат. Бул аябай жакшы нерсе деп ойлойм. Бирок биздин элибиз көбүрөөк массовый түрдө спорт менен эметсек, мындай эртең менен көп кишилер чуркаса, лыжага барса, ошондайларды көп болсо, ар бир үйлөрдө мындай спорт площадка, мындай тренажерный бир нерселер салынса, ана кары дебей, жаш дебей баары тең заниматься этсе, ошол жакшы болмок. Биздин эжелерге, карындаштарга биздин келечектеги муунду улап кете турган энелерге айтмакчымын. Келечектеги кыргыздын келечегини жана кыргыз элинин каада салтыны, үрп адатыны, өзүңөрдүн бактылуулугуңарды, келечектеги үй бүлөнү, келечектеги жолдошуңардын келечегини, жүзүнү, ушулардын пайда жактарына өзүңөрдүн алдыңарга коюп туруп, жакшы чечим чыгаргыла. Ушул негизги айтылган, адамга негизги керек болгон нерселерге зыян берип калбай турган даражада спортко катышыңыздар. Өздөрүнүн ден соолугун караш керек. Бирок жашоосунун бардыгын спорт менен кылып, негизги жашоодон урулуп кетпеш керек. Жакшы. Келип, убактыңыздарды бөлүп, жакшы маек куруп бергениңиздер үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдирем.
Чийирдин бүгүнкү көрсөтүүсүндө спорт жана аялзат деген теманын тегерегинде талкуу кылдык. Көптөгөн ар түрлүү ой пикирлер айтылды. Ал эми ар бир көрүүчү өзүнө пайдалуусун иргеп алат деген ойдобуз. Ушуну менен чийирдин бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чийир, сиздин багыт.